Жалал Абадтан Ысык-Көлгө үй бүлөсү менен эс алганы келген атасы 3 жашар баланы көл жээгинен жоготуп койгон ал нарисе эсен аман табылды. Унаасынын бир капталы кадимкидей жок болуп кеткен Султан Кермалиев жол кырсыгына кабылганын айтып чыкты. Күйөөсү тарабынан кулак мурду кесилген Асель Ногойбаеванын кулагына операция жасалды. Суунун көлөмү өтө чоң. Казакстан өтө каттуу жаанын кесепетинен сел жүрдү. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ысык-Көлдүн жээгинен жоголгон 3 жашар бала аман эсен табылды. 27-июлда Ысык-Көл облусунун Алтын кум эс алуу жайында жоголгон 3 жашар бала аман эсен табылды. Бул тууралуу Ысык-Көл ОЭБтен кабарлашты. Маалыматка караганда анын ата-энеси Жалал Абадтан эс алууга келишкен. Алар өз алдынча издеп көрүшкөндөн кийин ошол аймакта кызмат өтөп жаткан туристтик милицияга кайрылышкан. Милиция кызматкерлери пляж жана жакын аймактардан издей башташкан. 2 саатка созулган аракеттердин жыйынтыгында бөөктү аман эсен таап, ата-энесине өткөрүп беришти. Биз абдан коркуп калдык. Бирок туристтик милиция дароо жардамга келип, профессионалдуулук менен балабызды таап беришти. Мындай кызматтын бар экени кубандырат, деди баланын атасы. Ырчын Нурай Макылбекова курбу кыздары менен биргеликте дебишник өткөрдү. Андагы видео менен Инстаграмдагы баракчасы аркылуу бөлүшүп, унутулгус күн үчүн рахмат кыздар, силер да бактылуу болгула деп билдирүүсүн калтырды. Эске салсак 21-июль күнү анын колун Ысык-Көлдүн жээгинде Төкмакын Нурсултан Малдыбаев сураган эди. Алардын үлпөт тою 21-августка белгиленди. Унанын бир тарабы талкаланып, балыкчынын мурунку мэри жол кырсыгына кабылганын билдирди. Балыкчы шаарынын мурдагы мэри Султан Кермалиев жол кырсыгына кабылды. Ал жаштарды катуу ылдамдыкта унаа айдоого чакырып, талкаланган BMW үлгүсүндөгү унаасын көрсөттү. Мурдагы мэри Инстаграм баракчасында андан мурдараак унаасына саатына 240 чакырым ылдамдыкта жарышып, айдап бара жатканын көрсөткөн. Кийинчерээк талкаланган унаасынын видеосун киргизип, кырсыкка кабылганын билдирди. Ошондой эле унаада жалгыз болгонун белгилеп, $30,000 жок кылганын айтты. Эске салсак, Кермалиев июль айынын башында балыкчы шаарынын мэри болуп тайындалган. Ал кызматка киришкенден кийин жергиликтүү басылмалардын бирине берген маеги коомчулукта катуу талкуу жараткан. Анда көпчүлүк анын мамлекеттик кызматкердин этикасын бузганын белгилешкен. Буга убада президент Садыр Жапаров Кермалиев тууралуу пикирин билдирген. Көп өтпөй балыкчы шаарынын мэри жана мэриянын кызматкерлери үчүн мамлекеттик кызматтын ишин жакшыртуу, кызматтык этика жана коммуникация маселелери боюнча кеңешме өткөрүлгөнү да малымдалган. 14-июлда Кермалиев кызматтан алынышы мүмкүн экенин социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирген. Көп өтпөй ал кызматтан бошотулган. Кермалиев күн мурун президенттен кечирим сурап жаткан. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен кулак мурду кесилген Асель Ногойбаеванын кулагына операция жасалды. Мурдагы күйөөсү тарабынан кулак мурду кесилген Асель Ногойбаеванын кулагына операция жасалды. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Бүгүн менде бакыттын көз жашы болуп жатат. Менин дарыгерим Кыргызстандан келе жатып, сөйкө ала келишимди айткан, бирок мен алган эмесмин. Оюмда сөйкө такпай, кулагымды чачы менен жаап бекитип жүрөм деп ойлогом. Бирок кулагым мен ойлогондон да сонун болду деп жазды ал. Буга чейин Ногойбаева социалдык баракчасына сүрөт жүктөп, учурдагы абалы боюнча билдирүү тараткан. Эске салсак, 2023-жылы 20-сентябрда Бишкектин четиндеги селекция айылында 36 жаштагы Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактап, келин ооруканага түшкөн. Милиция мурдагы аялын бычактоого шектелген 39 жаштагы жаранды кырмаган. Шектүү аялынын мурдун, кулактарын кесип салган. Былтыр 26 январда Чүйдүн Сокулук райондук соту Азамат Эстебесовду коюлган 11 айыптын ичинен 10 айып боюнча күнөөлүү деп таап, 20 жылга эркинен ажыраткан. Жол эрежесин бузган айдоочулардын түшүнө кирген Мирлан Таалайбеков жаңы кызматка дайындалды. Сарикаев аты менен таанымал болгон белгилүү жол тескөөчү Мирлан Таалайбеков мэриянын муниципалдык инспекциясынын башчысы болуп дайындалды. Муниципалдык инспекция жашылдандырууну, санитардык жана экологиялык нормалардын сакталышын көзөмөлдөйт. Мирлан Таалайбеков бул кызматка дайындалганга чейин Бишкек шаардык милициянын кайгыл кызматында иштеди. Ал патрулдук милициянын басма сөз кызматынын инспектору, милициянын лейтенанты кызматтарын аркалаган. Кызмат
кызмат учурда өзүн жоопкерчиликтүү принципиалдуу кызматкер катары көрсөттү деп айтылат маалыматта. Казакстандын түштүк батышындагы айылдарда сел жүрдү. 27 июлда Казакстандын Маңгыстау облусунун Шейт айылында катуу жааган жамгырдан кийин жолдор менен королорду суу каптады. Бул тууралуу казак басылмалары жазышууда. Катуу жааган жамгырдын кесепеттерин жоюу үчүн жол тейлөө кызматкерлери жөнөтүлдү. Казавтожол улуттук компаниясынын облустук филиалы билдиргендей, трассалардын абалын ыкчам текшерүү үчүн жол оңдоо кызматынын 2 патрулдук унасы жөнөтүлгөн. Маалым болгондой, айрым турак үйлөр жана королорду суу каптаган. Жук дегенде 15 киши суу сордуруу боюнча жардам сурап, өзгөчө кырдаалдар кызматына кайрылган. Райондун өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын кызматкерлери королорду кыдырып, жаратылыш кырсыгынан улам пайда болгон чыгымдарды эсептеп жатышат. Буга чейин интернетте жамгырдан кийинки абалды көрсөткөн көптөгөн видеолор пайда болгон. Видеолордо айылдагы жолдор менен королорду суу каптаганы көрүнөт. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зарп болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдаштырып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Мен Жалалбаттан болом. Бул жерге эс алганы келдим эле. Саат 2 саат мурун примерно балам жоголуп алдым эле. Аны туристический милицияларга кабар бердим сразу. Ушу бир жарым сааттын ичинде табып беришти. Ошого чоң ыраазычылык билдирет элем мына Ички иштер министрлигинин министрине. Ошо чоң ыраазычылык. Жыргабай тургула. Кайгулуу милициясынан кетип, муниципалдык инспекциянын башчысы болуп дайындалган Мирлан Талайбеков баракчасына видео жүктөдү. Анда ал жол эрежесин бузгандарга кайрылып, жыргабай тургула, тартип болот деген. Талайбеков жол коопсуздугу тармагынан алыстабай, кесиптештери менен чогуу иш алып бара тургандыгын айткан.